Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы имараты ишке берилди. Жаңы имаратты курууда ички иштер министри милициянын генерал лейтенанты Улан Ниязбеков колдоо көрсөтүп, Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Азамбек Козукеевдин жетекчилиги аркасында өздүк курамдын күчү, тагыраагы, ашар жолу жана демөөрчүлөрдүн колдоосу чоң жардам болду. Коопсуздук кызматкерлери үчүн жасалган имарат президент Садыр Жапаровдун жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, эл өкүлдөрү жана ички иштер министри Улан Ниязбековдун катышуусунда ачылды. Президент Садыр Жапаров өз куттуктоо сөзүндө мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштөө шарттары канчалык жакшы түзүлгөн болсо, элге кызмат көрсөтүүнүн сапаты да ошончо жогору болот. Бүгүн биз ошол элге кызмат кылуунун сапатын жогорулатууга мисал боло турган Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы заманбап имаратын ачылышына көп болуп турабыз деп баса белгиледи. Буга кошумча өлкө башчы жүктөлгөн милдеттерди мындан ары дагы күчөтүү максатында кошумча автоунаалар, керектүү жабдуулар жана атайын каражаттар тапшырыла турганын айтты. Ал эми ички иштер министри Улан Омоханович өздүк курамга иштөө шарттарын түзүү менен элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында демилге көтөрүп, демөөрчү таап, бул имараттын курулуш иштери башталган. Курулуш 2023 жылдын сентябрь айында башталып, 7 айда толугу менен муну аяктады. Күнү түнү жүргүзүлгөн иш аракеттин жыйынтыгында көз коркок кол баатыр деген элибиздин улуу сөзү ушундай талыкпаган эмгектин натыйжасында далилденип турат. Учурдан пайдаланып, имараттын курулушуна салым кошкон демөөрчүлөргө жана башка колдоо көрсөткөн тараптарга ыраазычылыгымды билдирдим. Урматтуу мекендештер, мына ушундай жетишкендиктерди ички коопсуздукту камсыздоодогу өзгөрүүгө бет алган алгылыктуу кадамдар деп айтууга болот. Халкыбыздын бейпил турмушта жашоосун, коопсуздугун камсыз кылууда кыргыз милициясында бардык шарттар түзүлүүдө. Мындай аракеттер дүйнөлүк стандартка шайкеш келген коопсуздук деңгээлине жетүүгө болгон аракеттер экени айтпаса да түшүнүктүү. Акыркы 3 жыл аралыгында өлкө аймагындагы ички иштер органдарына жардам сурап кайрылган жарандарыбыздын чакырууларына ыкчам чыгып, жерине жетип барып, коопсуздукту камсыз кылуу үчүн 400дөн ашуун автоунаа берилип, 200дөн ашуун имарат курулуп, оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Техникалык маселелерди уюштуруу үчүн заманбап талаптарга жооп берген миңдеген атайы каражаттар алынып, колдонууга берилди. Ошентип, жер-жердеги ички иштер органдарынын материалдык техникалык базасы чыңдалып, кызматкерлердин толук кандуу иштөөсүнө тиешелүү шарттар түзүлүүдө. Элге кызмат кылуунун сапатын жакшыртууга багытталган иш аракеттер ушуну менен эле токтоп калбайт. Жакынкы келечекте дагы көптөгөн жакшы өзгөрүүлөргө жетишебиз деп ишенимдүү айта аламын. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, мындай кубанычтуу учур жакшы саамалыктар быйылкы жылы 1 ноябрда бериле турган кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата жакшы жышаан болуп, элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн ак кызмат кылып жаткан ар бир милиция кызматкерлерине өзгөчө дем кошот. Эл жерибиздин тынччылыгы үчүн, коомдук тартипти сактоо үчүн өз өмүрүн арнап, талыкпастан эмгектенип жаткан ички иштер министрлигинин жалпы кызматкерлерине, жетекчилерине жана ардагерлерине терең ыраазычылык билдирем. Жаңы имаратыңыздар жайлуу болсун, ар бир кайрылган жарандын маселеси мыйзамдуу чечилген жай болсун. Жалпы милиция кызматкерлерине бекем ден соолук, күжүрмөн кызматына ийгиликтерди каалайм. Имаратыңыздар ак жолтой болсун, өлкөбүздө тынччылык, эли журтубузда эсенчилик болсун. Негизи бул имарат алгач маданият үйү катары 1985 жылы салына баштап, 1987 жылы кайсыл бир себептерден улам курулуш иштери токтоп калган. Андан бери бул имарат колдон колго өтүп, өкүнүчтүүсү жеке менчикке өтүп кеткен. Арадан 36 жыл өткөндөн кийин Талас облустук ички иштер башкармалыгына бул имаратты өткөрүп берүү чечими кабыл алынган. Андан кийин гана курулуш 2023 жылдын сентябрь айында башталып, 7 айда толугу менен бүтүп, дубалы гана турган эски имарат ушундай кооз заманбап Таластагы эң көрүнүктүү мекемеге айланды. Имаратты демөөрчүлөрдүн эсебинен курдук. Эми ушу Талас жергесинде элге кызмат кылып, элге өздөрүнүн бизнесин кылып иштеп жүргөн демөөрчүлөр курулушка жардамын берди. Мамлекет тарабынан дагы колдоо көрсөтүлдү. Бул имарат 7 айда курулушу бүттү. Атайын ушу биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде кызматкерлерге шарт түзүү боюнча биринчи очередде ушул имаратын куруп, заманбап имарат бардык шарттар менен куруп бердик. Андан тышкары мына
жаңы автоунаалар бердик. Андан тышкары мына санариптештирүү багытында дагы планшет, боди камералардын баарын ачып бердик. Мындан ары милиция кызматкери санариптештирилген туруктуу иш алып барат. Жаңы имаратта мыкты шарттар камсыздалып, машыгуу залына чейин бар. Эми бүгүнтөн тарта Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ушул жаңы имаратта жайгашып, элдин коопсуздугуна кызмат кылууну уланта беришет. İşte Tunus'ta abdan kıyıncılık köye calan işlettirdik. Köye calan dürüm işledik. Hazır sizlerin turmuşularga abdan jakşı zaman geldi. Mamına kadar cal kılakan kabinette oturdular. Anda bir görüşken içine yıkanan tamlarga işte o şeyle cürçelek. Kılayka şükür hazır istedi organımız kança degen maşina, kança degen üy berip atat, kança degen teknika berip atat. Abdan sonum boldu.